Üçüncü zakon. Бүгүнкү күнүңдү билип жаша. Оор неделядан кийин акыры менеджер пляжга эс алганы жөнөдү. Ал жерден кичинекей кыз Мелани менен таанышып калды. Ал кичинекей кыз мамасы менен анча алыс эмес жердеги кичинекей хижинада жашачу. Кичинекей кыздын жакшы маанайы бат эле менеджерге өттү. Алар чогуу жээкте көңүлдүү ойношту. Чарчап алар эс алганы чалкалап жатып калышты да учуп бараткан чабалекейди көрүштү. Бул кубаныч учуп баратат, деди кыз. Эмне учуп баратат? Кубаныч. Мамам дайыма чабалекейлер кубаныч алып келет деп айтат. Кечинде менеджер кыз менен коштошуп үйүнө кетти. Ал дайыма көгүшкөндү көргүсү келгенде Меланиге келип турду. Алар убакытты көңүлдүү өткөрүшчү. Кээде алар жөн эле чогуу отурушчу, көгүшкөндөрдү карап отурушчу. Бир канча убакыттан кийин аял дагы көгүшкөндөр алып келген кубанычты сезип калды. Бул башкача достук эле. Бир күнү аял пляжга кайгырып келди. Көнгөндө эле Мелани аны кубаныч менен тосуп алды. Бирок аял жалгыз калгысы келген эле. Мен бүгүн сени менен ойногонго маанайым жок. Менин мамам өлүп калды. Мени жайыма койчу. Ал оорудубу өлүп баратканда? Албетте ооруду да, деп аял анын сөзүн жулуп алды да кетип калды. Ал өзүнүн кайгысына өтө эле терең кирип кеткен эле. Бир канча жумадан кийин аял өзүн жакшы сезип, Меланини сагынып баштады. Ал өзүн бир аз күнөөлүү сезип турду. Ал кайрадан пляжга барды, бирок Меланини таба алган жок. Ошондуктан ал хижинага келди. Жаш өтө кайгырган аял чыгып, аны үйгө кирүүсүн суранды. Менеджер өзүнү тааныштырды да: "Мен Меланини көрбөй атам. Биз аябай жакшы ойночу элек чогуу. Ал кайда жашынып калды?" деп сурады. Мелани өткөн жумада каза болуп калды. Ал лейкемия менен ооручу. Ал аны сизге айтпаса керек. Менеджерди күтүлбөгөн оору сайып экен дейле болду. Энеси улантты. Ал ушул пляжды аябай жакшы көрчү. Ал ушул жерге көчүп келгенде менден суранган. Мен баш тарта алган эмесмин. Ал ушул жерден өзүн жакшы сезип жүргөндөй болгон. Бир канча күн ал бактылуу болуп жүрдү, бирок анын абалы бат эле жаман болуп кетти. Аялдын үнү үзүлүп калды. Мелани суранды эле: "Сизге бир нерсе берип коюмду. Мен азыр." Кыздын апасы кооз кагазга урулган бир нерсе көтөрүп келди. "Менин досум үчүн" деген жазуусу бар экен. Кагазды ачып ичинен Мелани тарткан пляжды, сары кумдарды, көгүлтүр асманды жана чоң көгүшкөндү көрдү. Ылдый жагында "Көгүшкөн сага кубаныч алып келет" деген тыкандык менен жазылган сөздөр жазылыптыр. Аял андан ары көз жашын токтото албай калды. Ал Меланинин апасын кучактады. Эми ал сүрөт көрүнүктүү жерде, офисинде, столдун үстүндө илип турат. Кубанганды үйрөткөн кичинекей кыздын белеги. Биздин өтө тездик менен өтүп аткан жашообуздан бөлүнүп, чындыгында маанилүү нерсеге көңүл бурушубуз үчүн кээде бизге трагедия эле жардам бергендей көрүнөт. Биз көз ирмемдеги сулуулукту сезиш үчүн, бизге берилген адамдар үчүн ыраазычылык айтыш үчүн убактыбыз жетпей дайыма занят болуп турабыз. Көбүнчөбүздүн башыбыздан трагедиялар өткөн. Кээ бирде биз түшүнө албаган нерселер болот. Көбүнчөсү биздин күчүбүздөн да бийиктей көрүнөт. Катуу оорулар, катастрофалар, өлүм. Булардын баары жашообуздун бөлүгү. Эч ким андан качып кутула албайт. Кептин баары биздин реакциябызда. Балким биз түшүндүрмөсүн издейбиз, даттанабыз, же ушул ситуацияда дагы жакшы жагын көргөнгө аракет кылабыз. 3 жашар кезинде Робин каза болуп калганда, анын ата-энесинин реакциясы таң калыштуу болду. Алар: "Биздин кызыбыз чуркап ойноп жүргөн жер биздин дагы жерибиз. Ошондуктан биз анын кетип калганына кайгырбайбыз. Биз аны менен чогуу өткөргөн убактыларыбыз үчүн кубанабыз. Жорж экөөбүз Робинден ар бир адамды көбүрөөк баалап, сүйгөндү үйрөндүк. Ал биздин жүрөгүбүздө, эскерүүлөрүбүздө,
ишибизде жашайт. Биз мындан ары ал жөнүндө кайгырбайбыз. Ал биздин жашообуздун эң бактылуу, жаркыраган бөлүгү. Келгиле ар бир көзүрмөмдөн рахат алабыз. Дайыма биздин жолубузда кезиккен ар бир адам канчалык баалуу экенин түшүнөлү. Жашообуздун ар бир көзүрмөмү кайталангыс. Бирок тилекке каршы көпчүлүк нерсе бизге боло турган иш катары эле кабыл алабыз. Биз убактыбыз чексиз төөнбөчүдөй болуп жүрөбүз. Жоготуу гана бизди ар бир көзүрмөм чыныгы белек экенин кайрадан эскертет. Биз канчалаган белек алсак да аны байкабайбыз. Биз көп убактыбызды биздин тиричиликтерибизге, проблемаларыбызга коротобуз. Бизге алар маанилүүдөй сезилет. Биз аларды сыртынан караганды билишибиз керек. Өзүбүздөн сурашыбыз керек. Ушул проблемалардан, тиричиликтен 5 жылдан кийин эмне калат? Эчтеке калбайт. Эң көбүнчөсү ден соолугубуздун начарлашы калат. Эгерде проблеманы өтө тереңдетип ийсек, өзүбүздүн ички сезимибизге чейин киргизип, алардын маанисин өтө эле чоңойтуп ийсек. Бирок биздин жүрөгүбүзгө таасир берүүчү көзүрмөмдөр баарынан күчтүү. Бизге кубаныч тартуулоочу magic moments, сыйкырдуу көзүрмөмдөр. Биз көбүнчө ушундай моменттерди байкабайбыз. Убакытты өтө кылдаттык менен бөлүштүргөн убактарда 4 ката кетирилет. Биринчи ката бардык бөлүштүрүлгөн убакыттарга карабай, семинарларга карабай көбүнчө адамдар андан бетер убакыттын жетишпегенин байкашат. Убакытты бөлүштүрүү бизге убакытты үнөмдөгөндөн көрө андан бетер убакытты талап кылгандай болот. Көбүнчө методикалар ошентип убакытты уурдайт. Экинчи ката көп убакытты минуталарды пландаганга кетет. Көптөгөн адамдар ошол эле убакытта жылдарын жоготушат. Ким өзүнүн максатын көрө албаса, бирок убакытын бөлүштүргөндү билсе, көбүнчө туура эмес максаттарга жетишет. Ошентип биз көбүнчөбүз маанисиз иштерге убактыбызды коротобуз. Чыныгы нерсени, биз түшүнүшүбүз керек болгон нерсени байкабайбыз. Биз саатка көңүл бура берип, компас жөндү унутуп калабыз. Биз даже эмнеден айрылып калып атканыбызды байкабай калабыз. Көбүнчө муну өтө кеч болуп калганда гана түшүнөбүз. Үчүнчү ката баарын алдын ала көрө албаган тоскоолдук катары кабыл алабыз. Даже сүйүктүүбүз дагы бизге тоскоолдук болуп калат. Бул автоматташтырып эле болуп калат, анткени биз убакытка көз карандыбыз. Бирок убакытты пландоо бизге көз каранды болуш керек. Биз убакытка эмес. Ким өзүнүн көңүлүн максатына жана планына гана койсо, ал келечек үчүн гана жашайт. Бирок келечекте деле ал келечек үчүн жашайт. Ошентип эч убакта көз ирмемдерге рахаттанбайт. Ар бир адамдын маанилүүлүгүн баалабайт. Адамдар биринчи орунда болушу керек. 4-чү акыркы ката. Биз өзүбүздү күнөөлөй беребиз. Эчтеке кыла албай калсак, дайыма занят болуп жүрүүчү ловушкага түшүп калабыз. Ким өзүнө дайыма сабак издебесе, ал эригип баштайт. Бирок ар бир күндү көзүрмөмдү белек катары кабыл алса, ал эриге албайт. Ал убакыттын түшүнөт. Ар бир көзүрмөмдү баалабаган адамда гана зеригүү болот. Ситуацияны туура эмес кабыл алат. Ал ситуацияларга катыша албайт. Биз эчтеке кылбай токтоп, ойлонуп туруш үчүн дагы убакыт керек. Кээде жеңүүчү дагы сүйүнөт, убакыт токтоп калгандай болуп сезилгенде. Ал кээ бир көзүрмөмдөрдү жакшылап, осознанно түшүнгөнгө жардам берет. Убакыттын лупасы менен караганда, даже перерывдагы көзүрмөмдөгү рахаттанууну сезгенге жардам берет. Тынч убакыттар эң негизги нерсени ойлогон жакшы убакыттар. Биз дайыма эле бир нерсе жасап турушубуз керек эмес. Кээ бирде биз өзүбүзгө жөн гана өзүбүз болуп турганга уруксат беришибиз керек. Дайыма занят болуп турган адам кандай? Балким ал өзү жөнүндө ойлонгусу келбейт, өзү менен сүйлөшкүсү келбейт. Бирок бизге ушундай тыныгуулар керек. Биздин баалуулуктарга убакыт бөлүшүбүз керек. Биз бараткан жолду ойлонуп көрүү үчүн. Биздин муктаждыктардын агымы агызып кетпеш үчүн биз көңүл коюшубуз керек. Муктаждыктар ушунчалык күч менен келет, алар өтө маанилүүдөй сезилет.
Тынчтык убактарда биз нерселердин маанилүүлүктөрүнө көңүл кое алабыз. Алардын кайсынысы маанилүү ажырата алабыз. Бул тынчтык убактар маанилүү адамдарды дагы ажырата алганга жардам берет. Ушундай адамдар менен өткөргөн эң баалуу көз ирмемдерди эч нерсе менен алмаштыра албайбыз. Эч ким биздин жашообузду ушундай бай кылып бере албайт. Бүгүнкү күн бизге шанс алып келет. Өткөн чак менен жашоо нормалдуу көрүнөт. Эгерде өткөн чакты ойлоп отура берсең, же келечек менен, эгерде дайыма эле ошого даярдана берсең, биздин убакытыбызды пландообуз, келечегибиз жөнүндө кам көрүү албетте бул прогресстин белгиси. Бирок мындай ой жүгүртүү биз көз ирмемдердин сулуулугун байкабай калганга ловушка болуп калышы мүмкүн. Бүгүнкү күн уникалдуу, ал эч убакта кайрылып келбейт. Бул бизге кымбат адам менен бирге убакыт өткөрүү, биздин кыялдарыбызды жана максаттарыбызды текшерип көрүү үчүн шанс. Бактылуу болуу үчүн шанс. Ошондуктан ойлонуп көргүлө, бүгүнкү күндү башка күндөрдөн дагы осознанный болуп байкап жашаганга. Бардыгы биздин көз карашыбызга жараша болот. Кичинекей кыз катуу чагылганда токойдо жалгыз калып калат. Анын апасы сарсана болуп аны издеп жөнөйт. Акыры ал кызын тапканда анын алдынан таң калыштуу картина көрүндү. Чагылган жаркыраган сайын кыз токтоп башын өйдө кылып асманда карап жылмайып атты. Мамасы андан сурайт: "Сен эмне чагылгандан такыр коркпойсуңбу?" "Жок" деп жооп берди кыз. "Жөн гана Кудай мени сүрөткө тартып атат. Эгерде сенде жагымсыздык болуп атса, аны жүрөгүңөргө жакын кабыл албагыла. Эчтекеге маанайыңызды чүрткөнгө уруксат бербегиле. Бүгүнкү күндөгү боло турган эң жаман нерсе бул эң жакшы күн. Сарсаналарды рахатка айландыргыла. Өзүңөрдүн абалыңардын господини болуп алгыла. Жагымсыздыктарды сен ээлеп алышына жол бербегиле. Бенджамин Дизраэль айткан: "Кичинекей проблемалар кичинекей адамдарды ээлеп алат. Эч ким жана эч качан сенден бүгүнкү күн даярдап аткан картинаны тартып ала албайт, эгерде сен өзүң ага жол бербесең." Илгери алхимиктер коргошунду алтынга айландыргысы келишкен. Кызыктуу идея. Игиликтүү адамдар дагы өзүнчө алхимиктер. Алар жөнөкөй кырдаалды алтын көз ирмемге айландыра алышат. Билесиңби, көңүлдүү, бактылуу, дайыма жылмайып, жан болуп атса да ырдап өзүнчө шкырып жүргөн адамдын сыры эмнеде? Мындай адамдын сыры ар бир көз ирмемди сыйкырдай кабыл алып жана ал үчүн ыраазы болуп турганында. Бүгүнкү күн ыраазычылык билдирүүнүн дагы бир мүмкүнчүлүгү. Ыраазы боло тургандай толтура нерселер бар. Сени сүйгөн, сен сүйгөн адамдар үчүн, сонун көз ирмемдер үчүн, сенин ден соолугуң үчүн, кыймылдай алганың үчүн, сүйлөй алганың үчүн, көрө алганың үчүн, уга алганың үчүн, өзүң тамактана алганың үчүн, тамактын өзү үчүн. Бул тизмени чексиз уланта берсе болот. Түшүнөсүңбү кандай байлыктар бар? Көрө аласыңбы кандай белектер бар? Күндө сенин рызкың үчүн түшүп турган. Биз бардык нерсени өзү итак эле боло тургандай кабыл алабыз. Ошондой эле бизди курчап турган адамдарды дагы ошондой эле кабыл алабыз. Биз аларды көнгөн эле нерселердей кабыл албашыбыз керек. Жеңүүчүлөр ар бир күндүн уникалдуу шансынан рахат алып жашашат. Алар айлана чөйрөдөгү адамдарды баалашат. Алар аны сыйкырдуу белек катары кабыл алышат. Алар жашоо негизин түзгөн нерселер жөнүндө ойлонушуп, ого бетер күчтүү болушат. Улар ыраазы болгон адамдар. Алар көңүл калууларга, жашоодогу бактылуулуктарды басып салууга жол бербейт. Жеңүүчүлөр бүгүнкү күндү пайдаланышат.